чечим кабыл алаардан мурун жергиликтүү калктын кызыкчылыгын, ушулардын көйгөйүн бир угуп туруп анан чечим кабыл албайсыңарбы? А монтип мен келип отурбайм ушундай жергечи. Тура Мен эми айта албайм да азыр. Булар ушундай зөөкүрлөр деп айтканга туура эмес. Кандай бул чаң тополоң болот мерчи. Сапырылат могул жерде. Кантип жашайт биздин кичинекей балдарыбыздан маселе болуп атат. Анан леген Президентибиздин дагы политикасын колдойбуз. Кантип Кыдыршаевичтин дагы мына ушул жерде 30 жылдан бери мына бизде миграцияга эч ким кеткен жок. Эмгекчи. Азыр эми аны бияка карьер казылып кетсе, карьерге 6 киши алат экен. Бирок 7000 кишинин эмеси, ой пикири четке кагылып кетет экен да. Жемкес карабаса, эколог ошо карабайт. Коюбуздун баарын өлтүрмөк болду. урматтуу эрежеси. Бул жайыт жер экен. Жайыт жерге негизи берилген болбойт да, жайыт жерге даже биз лицензия бербейбиз да. Эмнеге анда берип кеткен администрация? Бул трансформация неменикин күбөлүктүкүн. Күбөлүктө райадминистрациянын өзүнүн эрежеси менен 43-90 менен берилет. Аябай көп кайрылуулар түшүп атат да, чын айтсам, жергиликтүү калктан кайрылуулар түшүп атат. Анан мен сиздерге да кайрылып кетем. Мына местная госадминистрация чечим кабыл алаардан мурун жергиликтүү калктын кызыкчылыгын, ушулардын көйгөйүн бир угуп туруп анан чечим кабыл албайсыңарбы? А монтип мен келип отурбайм ушундай жергечи. Это биринчи. Мына жеке ишкерлерди деле мен түшүнүп атам. Бул байкуштар деле иш кылайын деп, балким булар эрежени сактайын деп иш кылайын деп атат. Мен эми айта албайм да азыр. Булар ушундай зөөкүрлөр деп айтканга туура эмес. Анткени бул байкуштарга иштерин баштаганга да мүмкүнчүлүк берген жоксуң. Бир чети булар баштай албайт. Экинчи чети булар баштаганда мен бул жерде түшүнүп атам кандай чаң тополоң болот мерчи. Сапырылат могул жерде. Кантип жашайт биздин кичинекей балдарыбыз кантип жашайт. Анан леген тиги коболор менен анан бияктан вывоз кылышат. Анан алар кантип эметишет? Мына чечкенге аракет кылат. Көйгөй болуп атабы? Демек аны деген отуруп алып чогулуп туруп бир чогуу чечиш керекпиз. Мен азыр сиздерди буларга иштетпей атат деп айткандан алысмын. Ишкерлерди дагы мындай буларга мындай басым жасагандан да алысмын. Анткени булар деле өздөрүнүн ишин кылып атат. Бирок ишти баштай элек экен. Ошон үчүн биз деген баарыбыз азыр иликтеп туруп, канчалык бул жерге зыяны келет. Бу жерде 7000 население жашайт. Нурманбет айылында. Общий. Айлык бут эмес, айылда. Айылда. Нурманбет айылда. Боол айыл анда ошондо? Артыбызда карасаңыз, бак болуп туруп ошол. Анан ушул 7000 элдин арасынан ошо курултайга шайлап жөнөттү эле. Ошол жерде мына элдин көйгөйү мындай маселе болуп атат. Биз баарыбыз мына президентибиздин дагы политикасын колдойбуз. Кантип Кыдыршаевичтин дагы мына ушул жерде 30 жылдан бери мына бизде миграцияга эч ким кеткен жок. Эмгекчил айыл. Кызылча ушул кызылча, сахар, бүт эме дыйкан чарба менен, мал менен алек болушат. Анан ушул жерде бүт дыйкандар мал да багышат, айылдачы. Мал баккан ушул жерде биз деген кичине баягы малдарыбызды ушул жака жайып, жайыч катары колдонуп жүрөбүз. Азыр эми аны бияка карьер казылып кетсе, карьерге 6 киши алат экен. Бирок 7000 кишинин эмеси, ой пикири четке кагылып кетет экен да. Кыралжы. Булар кылып баштаганда, мына жерде көрдүңүздөр, казып баштагандан тетип кирпичтерди алып келип коюп уже баштагандан анан жергиликтүү эл келип мына каршыбыз деп туруп ошондон токтоп калган да. Сүйлөштүк, анда мен азыр өйдө жака барып келейин. Бул жерде бурчта карьер бар. Ошол жерди көрүп койсоң. Мына могул жердин баары могу менен тетакка чейин таш арыктар болчу. Суу кетет да шаркыратма. Ошо менен бөлүнөт деп эметпиз азыр булар. Бөлөк айлап коттуку деп эле жээк тетакта да бассын, тетакта амбуда. Мындай карап көрсөң незаконный жерлерди деле толтурат да бул жерлердичи. Ал яманы кайра түздөйүн абы көрөйүн да. Булар бирүүнө кошулуп отуруп, жердин мали аң болуп калабы дейт. Булар болсо 30 метр кирип кетиптир. Демек, лицензияга берилген талаптарды булар одоно бузуп салган деп. Ушундай бир бүт барын иретке келтирип түздөбөйсүңөрбү? Ошон үчүн биз мамлекеттик органдарбыз. Анан аягында монтип келип эл ызылдагандай мен келип анан ушинтип карап отуш керек. Буларга мүмкүнчүлүк бергиле, иштесин, иштеп атыптыр жакшынакай. Булар деле өздөрү чалымын кошуп атыптыр мейли. Соцпакеттин деле берип атса керек. Бирок иретке келтирип мындай мен билбейм, мен рекультивацияны мен азыркы могу бүт кумшагыл менен алектенгендердин баарын бирөөсүн дагы рекультивациясын көрө элек. Карап ишкерге айткыла, мөөнөт бергиле.
могул бүт айлана чөйрөндөсүн биретке келтирсин. Могул жерде нормага жооп береби, жооп бербейби, мен азыр мындай көрүп туруп айта албайм. Документтерин көрмөйүнчө мен айта албайм. Мен өз көзүм менен мындай айлана чөйрөнү көрүп коеюн деп келдим да. Азыр мына жаан чачын болуп, аз кар учурунда кичине мындай нымыраак болуп турат да, ошон үчүн кичине таза азыр абачы. Эгер жай учурунда бияк Болмош, башты чаң болот. курулуш тармагына салым кошуп атабыз. Ал жакшы. Бирок мыйзамды бузбагыла. Жардын үстүндөбүз. Мына көрүп турат. Ошо мына үйлери бергенде анда биз абай деген болгон. Биз айылбашы болуп ошондо бергенде бети нугу менен деген 2 метр ылдый аласың деген. Только бияка жылбасыр, бияка жылбайсың да. Макулда ошонтип эми караган сен болуп кетти. 15 метр ылдый, эң тез карабаса, эколог ошо карабайт. Коюбуздун баарын өтүрмөк болду. Урматтуу аксакалдар, жигиттер, мен бул жерге чын айтса ишкерлерди аз жаап коеюн деп келген жокмун. Сиздердин көйгөйүңөрдү угуп алайын деп келдим. Бирок ошол көйгөйлөрдүн негизинде биз ишкерлерди тартипке салыш керекпиз. Алар өз ишмердүүлүгүн маданияттуулук менен жана айтып атабыз, лицензиялык келишимдердин негизинде иш алып барып атса, ошол лицензиялык келишимге жазылган талаптарды так аткарганды билейли. Канча ишкерсиздер? Баардыгы ушул жерде сиздерсиңер да ишкерлер. Ишкерлер мына мен силерден да суранып кетет элем, мына уктуңар. Айылдын жөнөкөй тургундарынын көйгөйүн уктуңуздар. Ушул айлана чөйрөнөнү биретке баарыбыз чогуу келтиребиз. Сиздерди да коргой турган адаммын. Анан мен сиздерди да коргой турган адаммын. Ушул экөөңүздөрдүн ортоңуздарда болгон мен бир көпүрө болуп берейин. Ошол маселе берилип кеткендер боюнча да